Ассаламу алейкум, урматтуу бір туғандар. Кайрадан биз кечирип кой рубрикасы менен кызматта. Жаныбызда жаш солкулдаган жигиттер, студенттер. Мен тааныш элекмин, тааныш болалы бирге. Ассаламу алейкум, менин атым Жакып. Менин атым Темирлан. Темирлан. Сыймыкбек. Бакирдин. Автоматтык түрдө пайгамбарыбыздын 100 сүннети тирилди десек болот. Сүннет экен да саламдашуу дагы. Ошондуктан биз ыйык Рамазан айында кимди капа кылсак, таарынткан болсок, ушул бири-биринен кечирим сураштырып, себепкер болсок деген жакшы ой менен жүрөбүз да, кадамдар мененчи. Ушундай бир окуяларды эстеп көрбөйлүбү? Албетте пендебиз, инсанбыз, унутчакпыз, унутуп калабыз, эстен чыгып калат. Бирок мен сөзгө алаксып турайын, ошол учурдан пайдаланып бир эстеп турсак да. Кимдин Рамазан айы менен кыргыз элине тилеги бар? Бирөөбүз айтып коелучу. Жакшы тилек. Ушул ыйык 12-11 айдын султаны болгон Рамазан айында кыргыз элин баарын орозо туткандарга жана баардыгына ыйман тилейм. Жакшы ушул сооптун айткандай сооптун сезону болгон айда жакшылыктарды кылып, бири-биринин туугандык мамилелерин жакшы немеде чечип алышсын. Жакшылыктарды каалайм кыргыз элине. Рахмат, жакшы айттыңыз. Сезонду пайдаланып калыш керек бул айды дагы. Эмесе аракет кылып эле, таарынычтар кимди таарынтып алыптыр, эстеп көрдүкпү? Мен өзү лицейде 5 жыл чогуу окуган классташтарымдан эстедим бирөөлөрүн. Лицейдеги бар көңүл ачып, тамаша күлкү болуп, бири-бирибизге ар кандай сөздөр менен атачу элек. Ошондо бирөөсүн аябай башкача сөз менен атап таарынтып алган элем. Ошону атаганды азыр айтсак болобу же болбойбу? Айтпай эле коеюн. Айтпай эле болду. Өзү билет ким экенин. Атын атап кечирим сурап коеюн. Мени көрүп аткан болсоң Азат, кечирим сурайм. Азат кечиресиз, сиздин группалашыңыз, Ал менин классташым. Азаттан кечирип сурайбыз. 5 жыл чогуу окудук, жакшылык жамандык бирге көрдүк, бирок көп эле учурда мен таарынткан киши болдум. Кечирим сурайм ошолор үчүн, Аллах ыраазы үчүн Рамазан айында кечирим мени. Мен толук ишенем, Азаттын дагы жүрөгүндө иманы бар, Кудайдын бир пендеси, Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү, бизди кечирет деген ойдом. Рахмат сизге, кечирим суроо бул өзү чоң эрдик да. Сизде эстедиңизби? Ушу бизде бул бала менен чогуу окумуз, Азат менин да классташым болчу. Мен да Азатты ойлоп аткан элем. Аябай көп тийиш. Азаттан мен деле кечирим сурап кот окшойм азыр. Азаттан кечирип кой, андан кийин апабыздан сурайт элек, апама мындай көп нерсесин. Атыңыз ким эле, кечиресиз? Сыймыкбек. Апаңыз каякта азыр? Азыр үйдө. Үй каякта? Бишкектеби же? Бишкекте турат азыр. Апабыздын аты ким? Бактыгүл апабыздын. Апам ушу кечирип коюңуз, ушу Рамазан урматы менен, ушу ыйык Рамазан айында көп нерсеңизди билген жокпуз, бартай алган жокпуз. Көп нерсе айтып алдык, кичинекейибизде кийин деле баягы неме кылып, балалык кылып кетирек неме сөздөр болсо кечирип коюңуз, жүрөгүңүз калпагымыз кечириңиз. Эми апалардан алдында баарыбыз эле күнөөлүүбүз. Чындыгындачы, апалардан кечирим суроо күнөөлүүбүз, бирок бир орчундуу бир нерсесин айтып жүрөк жылыта албайбызбы? Бир эстей албайбызбы? Өзүң кыжалат болуп жүргөн орчундуу нерсе бар. Мисалы үчүн менде бар, мен апамды катуу капа кылганмын. Жакында эле, ушул эле жылычы. Анан кыжалат болуп, мен жакында айылга барып, жолугуу мүмкүнчүлүк болуп, анан кечирим сурап келдим. Ошондой барбы сизде? Так эстей албайбыз, Анда асыл алтын энекелер, апалар, мына Бактыгүл эжеке, сизден дагы уулуңуз кечирим сурап атат. Жана бир тууганым Азаттан кечирим сурады. Азаттан мен да кечирим сурап коеюн. Азатка көбүбүз күнөөлүү окшойбуз чота. Ошол жакшы күндөрдө жолугалы, жараткан Алла Таалам биздин жалпыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин, биздин дагы жүрөгүбүзгө иман салсын. Жигиттер, мен да кечирип койгула, убактыңыздарды алсам. Кайрадан жакшы күндөрдө жолугушканча, ассаламу алейкум. Рахмат.